Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер? Сиздер мектептеги зомбулук тууралуу эмнелерди уктуңуздар эле? Мектепте зомбулуктун кайсы түрү актуалдуу болуп саналат? Балаңыз мектептеги зомбулукка байланышкан кандайдыр бир кырдаалдар тууралуу айтып береби? Ушул жана башка маселелерди биз ушул жолугушууда талкуулоого жана сиздер мектептеги зомбулук көйгөйлөрү тууралуу канчалык маалыматыңыздар бар экендигин, бала сиздер менен канчалык ачык бөлүшө аларын түшүнүүгө аракеттенебиз. Биринчи кезекте зомбулуктун кандай түрлөрү бар экендигин эстөө керек. Физикалык, психологиялык, эмоционалдык, сексуалдык зомбулук бар. Зомбулуктун ушул бардык түрлөрү күчтүүлөр алсыздарга зомбулук көрсөтүүчү мектеп чөйрөсүндө көрүнүшү мүмкүн. Физикалык зомбулук бул адамдын жанын кейитүү, ыңгайсыздык алып келүү, анын кадыр баркын басынтуу максатында физикалык күч колдонуу менен жасалган аракеттер. Бул кол, бут же кандайдыр бир буюмдар менен жасалган соккулар, сабоо, түртүү, тепкилөө, кечигиге коюп кетүү, тиштөө, кулагын чоюу, кандайдыр бир ыңгайсыз же басынтуучу позада турууга мажбурлоо, муунтуу, чачын жулуу жана башкалар. Психологиялык зомбулук бул баланы кандайдыр бир жагымсыз сөздөр менен мезгил-мезгиле же дайыма мазактоо, анын адамдык кадыр баркын басмырлоо, коркутуулар, комментарийлер, тамашалоо, жаман ат менен атоо, оюндан чыгаруу, ошондой эле теңине албаганын көрсөтүү. Психологиялык зомбулук адамдын өзүн өзү баалоосуна жана өзүн өзү урматтоо сезимине доо кетирип, анын эч кимге кереги жоктугуна, коомчулук тарабынан четке кагылгандыгына, анын инсандыгынын баркы жоктугуна, ынандыруучу шылдыңдоо, ат коюу, ызалантуучу аттарды ыйгаруу, мазактоо, баарлашуудан баш тартуу, топко, оюнга, спорт менен алектенүүлөргө же башка иш-чараларга кошпой коюу, ошондой эле тилдөө, орой жана басынтуучу сөздөрдү айтуу, сөгүү аркылуу көрүнүшү мүмкүн. Сексуалдык зомбулук бул адамды анын каалоосу жана эркинен тышкары сексуалдык мамилелерге мажбурлоо, ошондой эле сексуалдык мүнөздөгү кайсы гана болбосун аракеттер, анын ичинде мажбурлоого байланышпаган дагы. Зордуктоо кошпойлуулук, жыныстык жол аркылуу жугуучу инфекциялар, анын ичинде АИВ инфекциясын жуктуруп алуунун себеби болушу мүмкүн болгон сексуалдык зомбулуктун эң акыркы даражасы. Зомбулукка ошондой эле кайсы гана болбосун белгиси, улуту, жынысы, гендердик иденттүүлүгүн жана сексуалдык багыты, социалдык экономикалык абалы, диний жактан таандыктыгы, майыптыгы, өнүгүүдөгү же жүрүм-турумундагы өзгөчөлүктөрү, оорулардын болушу боюнча басмырлоо кирет. Мектеп чөйрөсүндө жайылган зомбулуктун дагы бир түрү бул буллинг. Буллинг же мазактоо, кодулоо бул айрым балдардын башка балдарга карата агрессиясы. Буллинг төмөнкүлөр аркылуу көрүнөт. Сөз менен кодулоо, мазактоолор, заардуу жана уятсыз тамашалар, шылдыңдоо жана башкалар. Имиш жана ушак айыңдарды таратуу. Бойкот буллингдин эң коркунучтуу түрлөрүнүн бири. Анткени башкаларга караганда суицидке көп алып келет. Адатта буллингге бир нече адам катышат. Көп учурда буллингдин курмандыктары аларды кордоп жаткандыгы тууралуу айтышпайт. Күбөлөр дагы унчугушпайт. Буллингди баланын жүрүм-туруму, белгилери жана маанайы боюнча аныктоого болот. Бала мектепке баргысы келбейт. Анын мектепте достору жок. Окуусу начарлай баштайт. Алсырап жаткандыгына даттанат. Кооптонуу, тынчсыздануу байкалат. Мектептен кийимдери айрылып келет. Буюмдарын жоготот. Сүйлөшүүнү каалабайт. Ата-энелер баланын жүрүм-турумундагы бир аз өзгөрүүлөргө дагы кунт коюп көңүл буруулары керек. Бала буллингден өзү коргоно албайт. Чоңдор карама-каршылыктын алдын алуу үчүн негизги нерселерди түшүндүрүүгө жана баланын мектептеги жашоосун сурап турууга тийиш. Буллинг жөнүндө балаңыз менен сүйлөшүңүз. Эгерде ал же мектептеги башка балдар мазактоолорго дуушар болуп жатса, кандай аракеттенүү керектигин түшүндүрүңүз.